Эфирде Ден соолукта болуңуз программасы кутмандуу күнүңүздөр менен студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Жүлүн булчуң атрофиясы менен ооруган балдардын дарысын сатып алууга эл каражат топтоп, Кыргызстанда бул оору бар экендигин көпчүлүк билип маалымат алды. Булчуң жүлүн атрофиясы бул кандай оору, себеби эмнеде, анын бир эле флакону канча бир миллион турган препараттын курамында кандай заттар бар, кандай кошулмалар бар, биз ушул туурасында маалымат алабыз. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар неврологу Нурсултан Эркинбеков келип отурат. Саламатсызбы, Нурсултан Эркинбекович? Биздин студиябызга кош келипсиз. Кыргызстанда бул сейрек кездешкен деп койсок болсо керек. Сейрек кездешкен жүлүн булчуң атрофиясы менен ооруган 39 бала катталган экен. Жакында эле мына бул илдет менен жабыркаган 3 балага эл каражат топтоп берген. Бүгүнкү күндө бул балдардын ошо айтылып жаткан дарысын алдыбы, дарыны алгандан кийинки абалы кандай, маалыматыңыз болсо айтып берсеңиз. Бул бизде жакын арада эле бул акча чогултуу болду. Биздин 3 кичинекей бала үчүн, бул Хамза, Аслан, Байхан. Бул балдар азыр дарын алдыбы албадыбы бизде толук маалымат жок, бирок бул балдар бизде учетто турчу. Биз бул балдарга Минздравга жана фонд высоких технологий деп коет, ошолго заявка берип, дарысын алганга заявка бергенбиз да. Азыр алдарын алдыбы, азыркы учурда абалы кандай, биз айта албайбыз. Бизде толук кандуу информация жок. Ошол өтө кымбат турган айтылып жаткан препараттарды алар каражат топтоду, сатып алышат. Ал препаратты балдарга ким саят, ким жүргүзөт? Бул Хамзанын атасы бул Дубайдан врачтан кеңешме алып келген да. Ошо Дубайдан бул Хамзага Зольгенсманы сунуштаган. Анан ошол үчүн бул 3 бала тең менин оюмча ошо Дубайга барат го. Себеби бизде Кыргызстанда Зольгенсманы сайуу боюнча опыт жок. Биз өзүбүз эч качан сайып көргөн эмеспиз да. Бул кымбат дары болгон үчүн аны сайыш үчүн дагы баланы дайындаш керек. Ар кандай анализдерди алыш керек. Кээ бир анализдер биздин Кыргызстанда жок да, кылынбайт. Бул препарат ийне саюу аркылуу жүргүзүлөт да, жүлүнгө сайылат да, Жок, бул препарат Зольгенсмай венага сайылат, канга сайылат. Жүлүн атрофиясына чалдыккан балдардын кыймыл аракети чектелип калып атат да. Бул ошол баланын организминде эмне өзгөрүү болуп атат? Баягы омурткасынын кайсы бөлүгү иштебей калып атат, же бир баш мээден жарака кетип, жабыркап ушул көрүнүш келип чыгып атабы? Бул жүлүн булчуң атрофиясы биз айткандай эле бул тукум кууган оорунун бир түрү. Бул дүйнө жүзү боюнча 2017 жылга чейин бул оорудан бул кичинекей жеткинчек балдардын өлүмү боюнча биринчи орунда болуп келген. 2017 жылы ошо дүйнө жүзүндө медицинада прорыв болуп, жаңы дарылар ачылган. Бул оору эмнеден келип чыгат? Бизде SMN survival motor neuron деген ген бар, эмне 5-хромосомада жайгашкан, 7-8 экзонда. Ошол SMN генде мутация болгон үчүн бизге керектүү жүлүн мээнин алдыңкы бөлүгүндө мотонейрондор бар, биздин булчуңдарды кыймылдата турган. Ошо SMN ген мутация болгон үчүн ошол мотор нейрондор өлүп баштайт. Ошол үчүн экинчи бул булчуңдарда атрофия болуп, өпкө жактарда атрофия болуп, ошондон жылдан жылга ухудшение болот да, артка кете берет абалдары баланыкы. Бул ошол булчуң жүлүн атрофиясына колдонулган жанагы Зольгенсма деген препарат өтө кымбат туруп атпайбы, бир эле флакону? Бул препараттын курамында кандай заттар бар, кандай кошулмалар бар, эмне үчүн бул өтө мындай кымбат турат? Бул Зольгенсма международный непатентовый название деп коет, мунусу анасамнеген аберпаровек деп аталат да. Бул оору эмне үчүн кымбат? Бул оору кымбаттыгы бул генно заместительная терапия болгон үчүн кымбат да. Бул именно ошол мутация болгон генге барып, ошону толук камдуу иштетип баштайт. Анын составында бул рекомбинантный AAV9 вектор деген бар, ал ошо SMN гендин кодун алып жүрөт. Ошол үчүн кымбат да. Анан бул дарыны чыгарыш үчүн көп жылдар бою изилдөө жүргөн. Ошол үчүн кымбат го деп эсептейм да. Бул биринчиден жүлүн булчуң атрофия оорусу бул эмне оору? Бул тукум кууган оорунун бир түрү. Бул ооруда ген SMN1 мутация болот, 5-хромосомада, 7-8 экзонда. Ошол SMN ген мутация болгон үчүн алдыңкы жүлүн мээдеги мотонейрондор өлүп баштайт.
ошо мотонейрондор өлүп баштаган үчүн бул булчуңдарда атрофия башталат. Ошол үчүн кыймыл аракет бузулуп, баланын абалы күндөн күнгө, жылдан жылга оорулуша берет. Эми ушул препараттарды, золгенсманы алгандан кийин ушул булчуң жүлүн атрофиясына кабылган балдар сакайып, басып кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Дүйнөлүк практикада болдубу? Дүйнөлүк практикада биз айтып кетпедикпи, жанагы алдыңкы жүлүнмеде мотор нейрондор өлүп баштайт деп. Сыман түрлөрү бар да, түрлөрүнө жараша ошо алдыңкы мотор нейрондор өлүп баштайт. Мисалы үчүн биринчи түрүн айтып кетсек, Вернига Гофмана деп коет. Эң көп өлүп баштаганы алдыңкы жүлүнмедеги мотор нейрон бул 3 айдан башталат да. 6 айда уже толук кандуу өлүп жок болуп калат жүлүндөгү мотор нейрондор. Ошо 6 айга чейинки убакытка үлгүрүп сайса, бала кадимки баладай эле, эч кандай оорубаган баладай эле чоңоюп кетүүгө мүмкүнчүлүгү көп. 6 айдан кийин сайылып калса, бул дүйнө жүзүндө көп деле изилдөөлөр жүрө элек да. Бул өзүнүн, бул Зольгенсман өзүнүн официалдуу аннотациясында жазылган 2 жашка чейин, анан 20 килограмм салмакка чейин деп. Андан өткөндөн кийин толук камдуу изилдөө жүргөн эмес. Жүрсө дагы алар мындай научное доказательство деп коет, анысы жок да. Бүгүнкү күндө маалымат жетишсиз, бул маалымат жетишсиз бүгүнкү күндө. Бул булчуң атрофиясы менен төрөлгөн балдардын 50%га жакыны 2 жашка чейин чарчап калат экен да. Бул ошо биз айтпадыкпы, 4 түрү, ошо түрлөрү бар да, 4 түрү бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү түрү деп коет. Бул жүлүң булчуң атрофиясынын эң көп кездешкен түрү бул биринчи түрү да. Бул 6 айга чейинки жашта башталат, анан 2 жашка чейин бул балдар көбүнчөсү дарылоосу жок каза болуп калат да. Биздеги катталган 39 баланын азыр жаш курактары канча көпчүлүгүнүн? Бизде ар кандай 1 жаштан 16 жашка чейин балдар. Бул түрлөрү бар да, биринчи түрдөгүлөр бар, экинчи, үчүнчү. Бул төртүнчү түрү менен биз эме эне жана баланы коргоо улуттук борборунда биз алар менен көп кездешпейбиз да, ал чоң адамдарда жолугат. Бул дарт бир эле багы төрөлгөндө эле эмес, айрым адамдарда жашнакай басып жүрүп, анан кийинки өспүрүм курагында, мындай чоң курагында деле пайда болот экен да. Бул эми ошо түрүнө жараша да, үчүнчү түрү бул Кугельберга Валандера деп коет. Бул көбүнчө балдарда анда 3 түрү бар да, Кугельберга Валандердин. А, Б, С деп коет. Асы бул 3 жашка чейинки жашта башталат. Бала 3 жашка чейин жакшынакай эле чоңоет. Анан 3 жаштан кийин анан жандай күчү жоктугу башталат. Экинчи Б түрү бул 3 жаштан жогору балдарда башталат. И үчүнчү С түрү бул 12 жашка чейин бала жакшынакай чоңоет да, 12 жаштан кийин башталат. Бул жанагы survival motor нейрон дегендин өзү ошо 3 жашка чейин өзү компенсация деп коет да, өзү жанагы өзүндө болгон мотор нейрондорду кыймылдатып турат, анан ошол убактан баштап өлүп баштайт, жоголуп баштайт. А, Б, С деген түрү бар. Үчүнчү түрдүн Кугельберга Валандер деп коет. Ал дагы үчүнү өзүнчө бөлүнөт да, А, Б, С деп. Ошол түрүнө жараша ар кайсы жаштан башталат. Эми ымыркай төрөлдү. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, Зольгенсманы 6 айга чейин ошол препаратты сайып үлгүрүп калса, жыйынтык болушу мүмкүн депчи. Ымыркай төрөлдү. Алгачкы белгилерин кантип байкайтат энеси? Кандай белгилерди берет? Алгачкы белгилери негизи биздин Кыргызстанда кабыл алган бул нервно-психикалык өсүүсү боюнча 2 айында бала уже мойнун кармап башташ керек. Бул биринчи түрдөгү балдар ал мойнун кармай албайт. Ошо 2 айында мойнун кармай албай калса эле, ошо ата энеси уже врачтарга көрүнүп башташ керек да. Эмне үчүн кечигип атат? Себеби бул ооруда балдар өтө шал болушат. Ошондо эле өздөрү эметип врачтарга көрүнүп обследование кылыш керек да. Мындай бутунда, колунда, башында эч бир кыймыл аракетти жасабайт. Жок болот. Ошол сыйырда турган, каттоодо турган балдар ар кандай деп атпайсызбы? 1 жаштан 16 жашка чейинки депчи. Алар эми бүгүнкү күндө кандай препараттарды алып атат? Биз 2023 жылы баштаганбыз. Ал учурда бизде 2023 жылы 13 эле бала бар болчу, жүлүн булчуң атрофиясы менен. Анын ичинен 4 бала бул башка мамлекетте дарылоо алып, ошонун 8-өсүнө биздин саламаттык сактоо уюмунан дары алынып берилген. Бул Зольгенсман эмес, андан дагы этиотроптун эмес, бул генетический дарысы бар, Ризиплам деп. Ошол дарылар менен аз дарылап келатабыз, 8-өнү. Алардын ден соолугунда кандай жылыштар байкалып атат? Ден соолугунда абдан жылыштар көп. Бизде жанагы ошо функционалдык шкалдар деп коебуз, ошолор менен ар 6 ай сайын аларды аныктап турабыз. Ошондо плюс 2,5-3 балдан жогору көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат да. Ошо абалында
оорусунда жакшы динамика бар. Демек, кайындайдыр бир кыймыл аракети жасап калышты. Жасап калышты. Биринчи келгенде ошол эле балдар, 8 балабыз. Көбүнчөсү бул туалетке барганда кыйналышып, кечинде жатканда ата-энеси айтып келишкен да, ары оодарыла албайт, бери оодарыла албайт, биз оодарып турчубуз депчи. Азыр ата-энеси айтып атат, өздөрү оодарылып атат. Кружканы алганда мурда кружканы оозуна чейин жеткизе алышчу эмес. Азыр столдон кружканы оозуна жеткизип калышты. Мына ушул препараттарды толук кандуу алып бүткөндөн кийин булар кичине мындай 10 метрге, 5 метрге бир кыймыл аракет жасай алабы, кадам? Бул эгерде жана айтпадыкпы, Золген сыманы бул 6 жашка, 6 айга чейин кылса, бул кадимки баладай эле өсүп кетет. Басып кетет. Басып кетет. Кадимки эле балдарда эч кандай көчү жоктугу жок болуп эле кадимкидей эле өсүп кетет. Анан берки Ризиплам, Спинраза боюнча, мисалы үчүн бала ошол учурда эмнени билсе, ошол бойдон калат да. Бала оору бул кайда күндөн күнгө оорулобойт. Кыймыл аракетинде көнгөн нерсеси гана калып калат да. Айттыңыз, бул жүлүн булчуң атрофиясы жана гендердин бир мутациясынан келип чыккан бир илдет депчи. Жубайлар бала күтүүдө барып ушул генге анализ тапшырып тесттен өтсө болобу? Болот. Мисалы үчүн биз жакынкы эле кошуна өлкөлөрдөн карасак, бул Өзбекстан мамлекетинде жаш жубайлар баш кошоордун алдында генетикалык тесттөөлөрдөн өтүшөт да. Милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Мисалы үчүн центральный бул Борбор Азия өлкөлөрүндө эмне үчүн көп бул оорулар? Бизде мононациональный деп коет го, эл аз, бири-бирибизге жолугуубуз өтө көп. Ошол үчүн тууган менен. Тууган менен. Ошол үчүн ушул оорулар да көбөйүп жатат да. Бул алдын алуу анализ боюнча бизде Кыргызстанда жок. Бул анализ жасалбайт. Жасалбайт. Биздин жанагы бул ошо жүлүн булчуң атрофиясы бар ата-энелер бул Россия мамлекетине барып тапшырып, анан кийинки төрөшүн эметет да, кийинки балалуу болуусуна. Мисалы үй бүлөдө биринчи баласы, балким бирөөлөрдүн экинчи баласында жүлүн булчуң атрофиясы илдети аныкталса, кийинки балдарында дагы бул илдетке кабылуу ыктымалдыгы барбы? Ыктымалдыгы өтө жогору. Бизде мисалы үчүн ушул эле ата-энелер келгенде айтабыз. Биринчи бул кош бойлуу болоордон мурда барып анализ тапшыргыла. Кош бойлуу болгон учурдачы, жана чтоб алдын ала билиш үчүн эмне кылыш керекти билиш үчүн. Кийинки баласын пландоодо. Биз обязательно айтабыз, генетиктен барып кеңешме алгыла деп. Генетикалык изилдөө бизде жүргүзүлөт. Бизде генетикалык изилдөө бизде жүргүзүлбөйт. Бизде Кыргызстанда жок да, к сожалению. Эгер тапшырыш керек болсо, талап мындай зарылчылык жаралса, анда жубайлар башка өлкөгө барып сатып келет да. Бизде 1-2 лаборатория бар, бизде канды алып, бул Россия мамлекетине жиберишет да, ошол жерден 14-15 күндөн кийин жыйынтыгы чыгып келет. Бала сыма болуп төрөлүш үчүн ошол мутированный ген деп коебуз, жанагы SMN1-ди. Бул атасынан дагы, апасынан да алат да. Ошо атасынан да, апасынан да ошо мутированный ген жолукканда анан бала төрөлөт. Эгер атасында эле ошо мутированный ген SMN1 болсо, носительство болупчу, апасында жок болсо, анда сыма бала төрөлбөйт. Бул сыма бала төрөлүш үчүн ошо эки генди ата-энесинен алыш керек да. Окшош ген болуш керек. Окшош ген дейм. Бул survival motor нейрон деген биринчи түрү, здорово. Дени сак адамда эки түрү болот да, эки копиясы болот да. Носительствода жанагындай алып жүргөн генде бул бир түрү болот, бирок ал адам оорубайт бул сыма менен. Анан ошо бир түрдөн мамасынан да атасынан да экөө биригип жолукканда анан бала төрөлөт сыма менен, ошо бул жүлүн булчуң атрофиясы менен. Олег Васильевке жүлүн булчуң атрофиясы деген диагноз төрөлгөндө эле коюлган. 2 жашка чыкканда ал жөнөкөй кыймыл аракетти жасай албай кыйналды. Дарыгерлердин жардамы менен 4-5 секунд бутуна турганды үйрөнгөн. 12 жашында коляскага отуруп калды. В быту просто искать. Мен эч качан депрессияга түшкөн жокмун. Жашоодо максатың болушу керек. Бул өтө маанилүү. Албетте, турмуш тиричиликте кыймылдап иш жасоодо кыйынчылыктар болбой койбойт. По этому поводу.
Жүлүн булчуң атрофиясы бул генетикалык дарт. Анда адамдын булчуңдардын алсыздыгы бүтүндөй кыймыл аракетти чектейт. Олег Васильев жүлүн булчуң атрофиясынын экинчи тиби менен төрөлгөн. 39 жаштагы Олег жакшы жашоого аракет кылат. Программист кесибин өздөштүргөн. 5 жылдан бери бөлөк куруп Москвада жашайт. 13 жашта кызы бар. Я сам по себе целеустремленный человек, да, то есть я не Мен смотрю өзүм на то, максатка умтулган адаммын. Өзүмдү мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары көргүм келбейт. Айрым учурда жакындарымды суранам, жардамын беришет. Мен бул жашоого эмес, жашоону өзүмө ыңгайлуу кылуунун аракетиндемин. Адам эч качан өзүн чөктүрбөшү керек. Ушундай жаралып калдык деп ыйлап олтургандын кереги жок. особенное, да, под меня. Я стараюсь этот мир изменить под себя. Россияда жүлүн булчуң атрофиясын дарылоочу 3 каражат катталган. Золгенсма, Спинраза, Риздиплам. Бул каражаттын баасы 27 миллиондон 155 миллион рубльге чейин бааланат. Айрымдары препаратты өмүрүнүн акырына чейин алышы керек. Суть этих лекарств не в Бул дары каражаттары дартты айыктырып жибербейт, жашоо шарттын сапатын жакшыртууга жардамын берет. Бул препарат аркылуу менен адам 50 жыл, андан дагы узак жашайт деп ойлоймун. 15-20. Россияда жүлүн булчуң атрофиясына кабылгандар үчүн атайын фонд уюштурулган. Ал уюм 17 жашка чейинки бейтаптарга дары-дармегин сатып. То есть складывается абсурдная ситуация. Адатта когда балдарга көбүрөөк көңүл бурулуп, чоң жардам берилет. 17 жаштан өткөн соң дары-дармекке муктаж эместей. 18 лет он уже вроде как не нуждается в лекарствах. 18ге чыккандан кийин дары-дармекти сатып алуу жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Олег Москвада Риздиплам алуунун аракетинде. Бирок жыйынтык жок. Колунда неврологдордун дары алууга муктаж деген кагазы бар. Ал эми Москва бийлиги жүлүн булчуң атрофиясына кабылган жарандар атайын реабилитациялык борборго баруусун талап кылууда. В Москве вот 38% СМА. Москвада жүлүн булчуң атрофиясы менен жабыркаган 38 адам бар. Алардын 9-у аталган борборго жаткырылган. Дарылоо курсу максатсыз. Ошол борборго барып жатсаң, дарыны аласың. Жатпай койсоң, препараттан өз каалооң менен баш тартып жаткан болосуң. Госпитализироваться тебя должен проверить. Олег борборго жатуудан баш тартып, Москванын саламаттыкты сактоо департаментин сотко берген. Бирок биринчи инстанцияда утулуп калды. Олегдин максаты кызын чоңойтуу жана мамлекеттен талап кылынган препаратты алуу. Ну и, наверное, было бы обидно, знаете. Мен как если бы соттошконду вы жили токтотпойм, 1000 лет, да, кайгырбайм было дагы. отпущено, Тескерисинче мага иш табылды. Мен өмүрүмдүн жарымын жашап койдум окшойт. Жашоомо өкүнбөймүн, жакшы жашадым, энергиялуумун, күч кубатым бар. Алдыда койгон максаттарымды ишке ашырам. Жашоону уланта берем. много. Бул оору булчуңдардын алсыздыгына алып келип атпайбы? Булчуңдардын алсыздыгы болуп атат. Анан мындай учурда баягы кымбат баалуу препараттар келгенче, мындай каражат жетпей калат экен, бирөөсүнүкү келбей калат, ар кандай учурлар болот экен. Буларга кандай терапия, кандай дарылоо курсу колдонулат? Булар жөн эле ошо төрөлгөн ошо илдети менен эле ушундай болуп калдык деп эле жата береби? Ооба, сиз туура айтасыз. Бул жанагы кымбат дары келмейинче, бул балдар негизинен өзүнүн иммунитеттери аз болот да. Себеби кыймыл аракет жок болгон үчүн бул ошол эле пневмония, ОРВИ менен көп ооруйт. Ошо андай болбош үчүн бала менен реабилитация кылыш керек да. Кандай реабилитация? Бул массаж, ЛФК лечебная физкультура, анан дыхательная гимнастика, мешком амбо деп коет да. Себеби бала көп кыймыл жок болгон үчүн өпкөнүн дагы өзүнүн функциясын жогото берет. Чтобы ошо өзүнүн функциясын кармаш үчүн андай биз эне жана баланы коргоо улуттук борборунда колдонобуз дыхательная гимнастика, мешком амбо деп. Ошолорду күнүгө жасап туруш керек. Балада жанагындай пневмония, застойная пневмония, ошондой оорулар, илекеттер болбош үчүн. Ооруга кабылган бала, адам узагы канча жашка чейин өмүр сүрөт? Бул өмүр сүрүүсү боюнча түрүнө жараша да. Биринчи түрү дарылоосу жок, бул 2 жашка чейин. Экинчи түрү дарылоосу жок, 70% бул 25 жашка чейин жашайт. Үчүнчү түрү бул оору башталгандан кийин 10 же 40 жылга чейин жашайт да. Бул кийинки учурда пайда болгондор түрү. Төртүнчү түрү бул именно чоң кишилерде жолуккан, аларда
бир гана слабость болот, мындай күчү жок болот, бирок жашай беришет кадимки адамдай. Нурсултан Эркинбекович, бул мына азыр бүгүнкү күндө медицина өнүгүп, мындай көп эле дартты бала түйүлдүктө жатканда эле аныктоого мүмкүн болуп жатат да, анда кандай кемтиктер бар экендигин. Ушул жүлүн булчуң атрофиясындагы түйүлдүктө жаткан кезинде канча бир аптасында аныктоого мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Бул ошол эле бул Европа мамлекеттеринде, жакынкы Россияда скринингдеп коебуз. Качангыда жаңы бала төрөлүп атканда, төрөлгөндө же болбосо төрөлөрдө бул баланы текшерет да, жандай тукум кууган ооруларды аныкташ үчүн. Бизде дагы буюрса бул жакында пландарыбызда бар. Ошо скринингти бул эне жана баланы коргоо улуттук борборунун эсебинде кылганга. Жанагы ата энеси боюнда бар кезде же төрөп жаткан кезде ушул оору барбы жокпу биз текшерип билгенге. Себеби эмнеге дегенде эми бизде жанагындай алыскы аймактарыбызда медицинада кээде жете алышпайт. Ал учурда көп убакытты коюп коюшат да. Мисалы үчүн бул ооруну Европа мамлекеттеринде 3 же 4 айына чейин аныкташат. Европа мамлекеттеринде, Россияда. А бизде кичине кечигип да. Бул эле ошонун алыс жакта жашаган элдерибиздин медицинага алыс болгондугунан да. Ошол үчүн азыр биз ушул программаны эметип атабыз, иштеп чыгып атабыз, ушу скринингдеп киргизгенге. Бизде Кыргызстанда азыр бир канча ооруга скрининг болунат. Бул фенилкетонурия, жанынан башкаларчы. Эми ошого биз ушу сыманы кошконго аракет кылып атабыз. Рахмат, Нурсултан Эркинбекович, ушу биздин студиябызга келип, булчуң жүлүн атрофиясы боюнча маалымат бердиңиз. Бул илдетти алдын алуунун бир гана жолу ата эне баланы пландоодо, бала күтүүдө алдын ала барып генетикалык текшерүүдөн өтүү менен гана бул илдетти алдын алат. Башка жолу, ыкмасы жок деп айттыңыз. Келип бизге маалымат бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.